Кыргызстандагы сапар уланып жаткан президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышат. Сокулуктагы жолоңдоодон атка минерлер ири сумманы кымырып алгандыгы аныкталып, кылмыш иши козголду. 27 августтан тарта ички иштер органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Эми ушул жана башка кабарлар менен таанышып алыңыздар. Студияда Гүлжан Кулманбетова. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстанга болгон мамлекеттик сапары жемиштүү болду. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары карым-катнаштын жаңы баскычына жол салды. Анткени тараптар Кыргызстан менен Түркмөнстандын алакасын мындан ары дагы бекемдеп, эки тарапка пайдалуу 10дон ашык келишимге жетишти. Кол коюлган документтер тууралуу кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаевдин материалында. Эки мамлекеттин өкмөт мүчөлөрү жана тиешелүү тармактардын адистери алаканын жаңы барагын ачты. Мамлекеттик сапардын алкагында алар өз ара кызматташууну жогорку деңгээлге көтөрчү маанилүү документтерге кол коюшту. Эми Бишкек, Ашкабад шаарларында байланышты орнотуу иштери жолго салынат. Ошондой эле орчундуу багыттар боюнча дагы макулдашуулар болду. Алсак соода, экономикалык жана гуманитардык тармакта кызматташуу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, айыл чарба, өнөр жай, байланыш жана башка багыттар боюнча да келишимдер түзүлдү. Арасында эң негизги делген Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы стратегиялык документке эки президент кол коюшту. Биздин азыркы жаңы кадамдарыбызды, кандай пландарды, канчалык биз бири-бирибизге соода экономикалык жагынан соода жүгүртүүнү көбөйтүүгө ошол тармактардан кайсы кадамдарды жасайбыз деп туруп эки президенттерибиз сүйлөдү. Ошондой бир жыйынтыктарга келишти. Биз терең ишенебиз. Мындан ары дагы биздин эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Бул стратегиялык өнүктөштүк. Анан сөзсүз соода экономикалык жагынан дагы, маданий гуманитардык жагынан дагы жакшы бир жетимдиктерге жетебиз деп тилектешпиз. Дагы бир кол коюлган документ транспорт чөйрөсүндөгү кызматташтыктын негизги принциптери жөнүндө өз ара түшүнүү тууралуу өкмөт аралык меморандум. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов көп жылдан бери орун алган маселени чечүүгө жол ачылды деген пикирде. Ал ошондой эле тыгыз кызматташуунун аркасы менен Бишкек Ашкабад авиа каттамдарын жандандыруу маселеси оң жагына чечилет деген ишенимде. Түркменистан менен көп жылдан бери ушул 3 түрлүү транспорттарда ушул проблемалар болуп келген эле. Бүгүн ушул мен ойлойм, ушул меморандумдан кийин биздин баардык 3 тармактагы транспорттордо сөзсүз мындай агылыктуу иштер болот деп. Себеп дегенде мына биздин жүк ташуучулар Түркменистанга келип, андан ары 3-2 мамлекетке кетээринде проблемалар болуп келген. Бул проблемалар мен ойлойм, биз азыр эки тараптуу иштөөнүн негизинде булардын бардыгын повестка днядан алып салабыз деген өтө чоң ишеним бар. Андан башка да бул темир жол боюнча дагы бизде ушул темир жол составы ушул Түркменистанга келип токтоп калган фактылар бар. Бул дагы мен ойлойм, ал Түркменистандан ары жылат деген ишеним бар. Президент Сооронбай Жээнбеков жакынкы болобу же алыскы өлкөбү мамлекеттер ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты күчөтүүгө маани берет. Ал эми Түркмөнстан менен ар тараптуу мамилелерди бекемдөө жана мындан ары карай жакшыртуу Кыргызстандын тышкы саясатындагы башкы жана узак мөөнөттүү артыкчылыктардын бири болуп саналат. Отношения стратегического партнерства – это высший уровень взаимоотношений между странами. Стратегиялык өнөктөштүк боюнча мамиле бул өлкөлөр ортосундагы карым-катнаштын жогорку чеги катары эсептелет. Ошондуктан Кыргызстан өзүнө приоритеттүү делген өлкө менен мамилесин орнотууда. Түркмөнстан алардын катарына кирет. Кол коюлган документтер кагаз бетинде калат деп айтууга болбойт. Анткени эки президенттен келишимдерди ишке ашырууга аракет көрүлөт деп билдиришти. Мамлекеттик маанилүү жолугушуунун соңунда Сооронбай Жээнбеков Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовду Кыргызстанга иш сапар менен келүүгө чакырды. Уланбек Дыйканбаев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал, Ашкабад шаары. Күн мурун президент Сооронбай Жээнбеков Түркмөнстанга болгон мамлекеттик визитинин алкагында Түркмөнстандын биринчи президенти Сапар Мурат Ниязовдун күмбөзүнө барып гүл чамбар койду.
анын жайынында жайгашкан мечитке кирип чыкты. Андан соң Түркмөнстандын эгемендик монументине гүл чамбар коюп, сыйлуу коноктордун багында көчөт отургузду. Ашхабадда 2017 жылы өткөн жабык имараттагы Азия оюндарына карата салынган олимпиадалык шаарчасын көрдү. Түркмөнстандын Ашхабад текстиль комплекси менен дагы таанышып чыкты. Ал эми бүгүн президент Аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышат. Сокулукта жолоңдоо учурунда аткаминерлер ири сумманы өзүнө ыйгарып алгандыгын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы билдирди. 2017 жылы Сокулук айыл өкмөтү жолоңдоо боюнча тендер өткөргөн. Натыйжада 6 миллион 178 миң сом сунуштаган жоопкерчилиги чектелген уюм менен келишимге кол коюлган болчу. Айыл өкмөттүн жооптуу кызматкерлери документтеги маалыматты өзгөртүп, бул компанияга тиешелүү каражатка миллион сомдон ашыгыраак кошуп которуп беришкен. Анын кесепетине мамлекетке 1 миллион 73 миң сом зыян келтирилген. Сокулук райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызматтык жасалмачылык беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 27 августтан тарта ички иштер органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул тууралуу ички иштер министри Кашкар Жонушалиев билдирди. Эски аянтта таң эрте күч түзүмдөрүнүн даярдыгы көрсөтүлдү. Алдыдагы эгемендик майрам, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана түрк тилдүү мамлекеттердин саммитинин өтүшүнө карата коопсуздукка жана коомдук тартипке көз салууда. Сиздерге жоопкерчиликтүү милдет жүктөлгөн, деди өлкөнүн башкы тартип сакчысы. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, кабарларга назар салып туруңуздар.